Түшүндө сонун иш көрөт, айталада келатып, ачалбас кылыч таптыр, ары бери. Көп улуттуу билим алган Ош шаарындагы номер 26 Токтогул сатылган Форто мектебинин окуучулары ата-энелер менен кыргыз тилинде чыгармаларды аткарып, манас айтып, каада салттарды көргөзүштү. Үй бүлө менин тирегим аталышындагы иш-чарага катышкандардын максаттары да бийик. Мамлекеттик тилдин 34 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан Үй бүлө менин тирегим аттуу темада, актуалдуу темада катташып жатамын. Мен айтат элем азыркы окуучуларга, жаштарга, ушул мамлекетибизде жашап жаткан жарандарга мамлекеттик тилди үйрөнүш керек, билиш керек, издениш керек. Биздин үй бүлөбүз Валиевтер. Биз бүгүн келип ушунга биринчи класста неберем окуйт. Неберем катышат, мен катышып атам. Биз мамлекеттик тилди кеңинде шандап жатабыз. Биз үйдө мамлекет тилде сүйлөшөбүз. Бардыгыбыз жакшы билебиз. Иш-чара мамлекеттик тил күнүнүн кабыл алгандыгынын 34 жылдыгына карата жана үй бүлөлүк баалуулуктарды даңазалоо максатында уюштурулду. Ошондой эле катышуучулар эне тилди даңазалоо, үй бүлөлүк баалуулуктар, миграция көйгөйүн сахналаштырып чагылдырышты жана ынтымак, тынчтыктын зарыл экендигин көргөзүштү. Мен бул күндөрдү ушундай таштар менен эсептеп келе жатам. Биз менен чогуу келген чоң энем 440-күнү бул жарык дүйнөдөн кайтты. Ушул жылдын май айынан тартып Дия коомдук фонду тарабынан жалпы кызыкчылыктарды издөө коммерциялык эмес корпорациясынын Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн колдоосунда Айтирек аялдар коомчулугу долбоорун жүзөгө ашырууда. Долбоордун негизги максаты аялдардын мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана социалдык биримдикти күчөтүү болуп саналат. Бул сыяктуу иш-чаралар аялдарга жана балдарга колдоо көрсөткөн, коомдук биримдикти жана тынчтыкты чыңдоочу, толеранттуу коомду курган, жергиликтүү деңгээлдеги активдүү жана таасирдүү аялдардын тобун түзүүгө түрткү берет. Бүгүнкү иш-чарадагы бир эле мамлекеттик тил кыргыз колонуучулугу, улуттук даамдарды гана камтыбастан үй бүлөнүн баалуулуктарында дагы тилдин таасири жөнүндө мамлекеттик улуттук баалуулуктар ушу тил аркылуу өтөрүнө ынанып кабыл алып келүүдө ошону чагылдырып берүү максатында уюштурдук. Катышып аткан окуучуларыбыздын арасында түрк балдарыбыз бар, өзбек улутундагы балдарыбыз бар көпчүлүгү, эжекелерибиз дагы, ата-энелер дагы ушул жергиликтүү тургундардан өзбек улутундагы, ошондой эле уйгур, кыргыз, орус улутундагы катышуучуларыбыз бар. Активдүү катышуучулардын эмгектери бааланып, ыраазычылык кат жана баалуу белектер менен сыйланышты. Туран аймактык башкармалыгынын Айтерекчилеринин аялдардын инновациялык маалыматтык ресурстук борбору, Сулайман Тоо аймактык башкармалыгы тарабынан болсо социалдык мобилдик жардамга кол сунам чаштарасын уюштуруу жана Кашкар кыштагы айыл өкмөтүндө аялдарды жана үй бүлөнү колдоо борбору түзүлмөкчү. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары. Келечекте балдарымда үмүтүм адам болсо жетет мага гүлдөгөн